Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышын мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Телефондук алдамчылык көбөйдү. Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев жарандарды сак болууга чакырды. Ленин округу боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Кийинки шайлоо качан өтөт? Төө ашууда узундугу 12 чакырымга жеткен жаңы туннелдин курулушу күтүлүп жатат. Акыркы убакта белгисиз бирөөлөр акча каражатын алуу максатында өздөрүн жогорку кызматтагы адамдарбыз деп тааныштырган телефондук алдамчылык фактылары кайрадан көбөйдү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал билдиргендей, анын ичинде өздөрүнүн президенттин басма сөз катчысы деп тааныштырган учурлар да катталууда. Алдамчылардын курмандыктары көбүнчө мамлекеттик кызматкерлер. Аларга телефон чалып, өлкөнүн жогорку жетекчилиги катышуучудай ар кандай иш-чараларга чакырып, же аларга кызматтан көтөрүүнү сунушташат. Ишенимге ээ болуу менен шылуундар алдамчылык жолу менен өздөрүнүн курмандыктарынан акча алышат, деди ал. Султанбаев буга байланыштуу дагы бир жолу бардык жарандарга, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге мындай шылуундардын жетегинде жүрбөнү, мындай көрүнүштөр орун алган учурда тез арада укук коргоо органдарына кайрылууну эскертти. Энергетика министринин ордунбасары жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын коммерциялык директору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. УКМК тарабынан энергетика министрлигинин анын карамагындагы Кыргыз көмүр ысык көл кемечилиги жана Балыкчы шаарындагы жүктөө түшүрүүчү пункту филиалдарынын кызмат адамдарына карата Бишкек шаарындагы ЖЭПке багытталган көп миллиондук көмүрлөрдү урдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш иши тергелүүдө. Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында тергөө тарабынан 2021-2023 жылдар аралыгында Кара Кече кенинен Балыкчы шаарына чейин көмүрдү оор жүк ташуучу унаалар менен, андан кийин Балыкчыдан Бишкектин ЖЭПине темир жол аркылуу ташуу учурунда жогоруда аталган министрликтин жана ага караштуу мекемелердин жогорку кызматтагы кызматкерлеринен турган көмүр мафиясынын мүчөлөрү тарабынан 15.960 тонна, кеминде 40 миллион сомдон ашык көмүр уурдалганы аныкталды. Натыйжада Бишкектеги ЖЭПтин иши үзгүлтүүгө учуратылып, мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Жогорудагы коррупциялык кылмыштарга катышкандыгы үчүн 2023 жылдын 18-июнунда УКМК тарабынан энергетика министринин ордунбасары, ошондой эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын коммерциялык директору кармалды. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунда өткөн жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапты. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу шайлоодо биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болгон Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болду. Мындан улам аталган округ боюнча кайра шайлоо өткөрүлөт. Азырынча так күнү белгисиз. Айрым серепчилер шайлоодо кайрадан терс иш-аракеттер болбосу үчүн мыйзам бузгандарга катуу чара көрүлүшү керектигин эскертишүүдө. Тарбиялайлы, психология жагынан тарбиялайлы, бербей тарбиялайлы. Ошол ар бириңерде мына ушул жерде отурган 32 кандидатты өзүңүздөрдөн зависти. Еш аябай коет дегенден алыс болуш керек. Биринчиден авир деген керек. Анан кийин мына Алла Таалам өзү бир тууралайт деп ойлойм. Келгиле президентибиз бизди мына таза шайлоо үчүн деп ушул Кыргызстанда биринчи жолу өзү келип бизди таза шайлоо үгүттөп аткандан кийин биз да элге үлгү болуп таза шайлоо өткөрөлү. Добуш сатып алууга жол бербейбиз, баарыбыз таза шайлоону жактайбыз. Мындай пикирлерди Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер шайлоо алдынан президент Садыр Жапаровдун көзүнчө айткан болчу. Деген менен шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузуу менен коштолуп, добуш сатып алуу учурлары катталганы баарына маалым. Мындан улам айрым талапкерлердин айынан БШК Бишкектеги Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. 16-сында Борбордук шайлоо комиссиясы Ленин району боюнча шайлоону жараксыз деп чыгарылды. Ленин районунда жаңыдан шайлоо болот. Өзүңүздөргө белгилүү, бул баягы кезексиз баягы шайлоо болчу. Ошол үчүн азыр дагы жаңы шайлоо айтылат, дагы кандидаттар катышат.
Мыйзам боюнча эгерде шайлоого катышкандардын жалпы санынын 1/3 добуштары жараксыз деп табылса, БШК шайлоонун жыйынтыгы анык эмес деп бүтүм чыгарат жана кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Азырынча бул округ боюнча кайра шайлоо качан өтөөрү белгисиз. Эң негизгиси мыйзамга каршы иш кылгандар элдин добушун сатып алып, өз кызыкчылыгын ойлогондор милдеттүү түрдө жоопко тартылуусу керектиги белгиленүүдө. Президент өзү айтып атса, бизден Ташиев ошол жерде отуруп таза шайлоо өткүзгүлө десе, ошонун көзүнө илбей, коомчулукту эске албай, мына ушундай сатып алууга барды. Эң оор берене бул саясий коррупция. Башкача айтканда, адамдарды сатып алуу, мамлекетти алдоо, коомчулукту алдоо, БШКны алдоо, шайлоону бурмалоо менен келген саясатчы бул башынан эле коррупционер. Мына ошондуктан биз сунуштаган шайлоо боюнча, мыйзам боюнча саясий коррупция эң оор берене. Конфискация, 15 жылга эркинен ажыратуу жана бир дагы мамлекеттик жогорку саясий кызматтарга толугу менен тыюу салынган беренелер камтылыш керек. Ал эми айрым талапкерлер шайлоонун жүрүшү терс өңүттөгү иш-аракеттердин болуусуна БШКнын да түзмө-түз таасири бар деп эсептейт. Алар шайлоо алдынан катуу көзөмөл жүргүзүп, президент койгон талаптарды толук аткарган эмес. Тагыраагы шайлоочуларга түшүндүрүү иштери толук жүргүзүлбөстөн, көпчүлүк жарандар кайсыл шайлоо тилкесинен кантип добуш берүүнү билбей калышкан. Мындан улам алдыда өтө турчу шайлоодо мындай катачылыктарга жол берилбеши керектигин депутаттыкка талапкерлигин койгон Турсунбай Бакир уулу билдирүүдө. Шайлоочулар менен кыдырып жүргөндө көбү таң калып атты. Бул шаардык кеңешке шайлоо же жогорку кеңешке шайлоо деп билбейт экен эл. А бизгилер акылдуулар айтышат, ошол эле БШКда иштегендер. Азыр интернеттин доору, бар интернеттен окуп атат. Окугандар толтура экен, өздөрү кирсе эле башкаларды ойлойт экен да баары кирет деп. Маалымдоо кат жөнөтүш керек эле, чакырып каттарды. Баланчы шайлоочу, урматтуу шайлоочу, сен баланчы күнү ушул участкага келип добуш берип кет деп, ал кагаздар жок. Ошондуктан бул жерде БШКнын да шайлоо участок комиссиясынын күнөөлөрү көп болду. Албетте бир эле округтан депутаттык шайлоо үчүн да мамлекеттин казынасынан бир топ каражат жумшалды. Алдыда кайра шайлоодо да дал ошол каражат сарпталат. Мындан улам өлкө бюджетине да зыянын тийгизген добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөр кайталанган учурда мыйзам бузган талапкерлер келтирилген чыгымды толук төлөп берүүсү керек деген сунуштар даярдалып жатканы айтылууда. Талапкерлер тарабынан ушундай мыйзам бузуунун негизинде алардын күнөөсү менен ушундай болсо, алар ушу бүгүнкү күндөгү мыйзамдар менен жооп бергенден тышкары ушул каражаттарды өндүрүш маселесин дагы биз парламенттин алдына алып чыгалы деп атабыз. Эске салсак, 28 майда жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгында талапкер Дамира Ниязалиева алдыга озуп чыккан. Бирок ал добуш сатып алууга айыпталгандыктан жеңиши жокко чыгарылган. Экинчи орунду талапкер Улан Сариев ээлеген, бирок анын дагы алган добуштары жокко чыгарылган. Буга Сариевдин үгүт маалында шайлоо фондунан сырткары башка булактардан 25 000 сом колдонгону себеп болгон. Гүлдана Момунова, Сөмірәлиев, регион телеканалы, Бишкек шаары. Ысык көлдөгү пансионаттардын пляждарынын коргоо тосмолору алынууда. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгү билдирди. Облустук жетекчилик көзөмөлдөгөн бул иштер президенттин жарлыгын ишке ашыруу, облус тургундарынын көл жээгинде эс алуу укугун камсыз кылуу максатында аткарылууда. Айта кетсек, президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 13 майында Ысык көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлык чыгарган. Мамлекет башчысы быйылда ал жарлыкка бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңылап жарыялаган. Германиянын президенти 21-23 июнда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландалган. Кыргыз-герман кызматташуу маселелеринин кеңири спектри талкууланат.
Кара Суу районунун Кожок Келең айылында жер көчкү кооптулугу бар аймактан көчүрүлгөндөр чатыр менен камсыз болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Папуан айыл өкмөтүнүн кайрылуусунун негизинде 16-июнда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 10 орунда 6 дана чатыр бөлүнүп берилип, коопсуз жерге орнотуп берилди. Мындан тышкары Улуттук Кызыл Ай коому тарабынан ар бир үй бүлөгө күнүмдүк керектелүүчү эмеректер жеткирилип берилген. 2023 жылдын 9 июнь күнү Кара Суу району Папуан айыл аймагына караштуу Кожок Келең айылында жер көчкү активдешүүсү байкалгандыгы боюнча айыл башчысы кабар берилип, атайын Кара Суу району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн адистери келип, бул жерде атайын белгилерди коюп, көзөмөлгө коюп кеткен. Андан кийин 2023 жылдын 15 июнь күнү көчкү 15 сантиметрге жылгандыгы боюнча айыл башчыдан кайрадан маалымат түшүп, көчкүнүн тушунда жашаган турак жайларды коопсуз жайларга чыгаруу боюнча атайын шаарча уюштуруу, чатыр шаарчаларын уюштуруу боюнча 6 дана чатыр сурашкан. Биз үчүн бизсиз эч нерсе. Ураны менен майыптыгы бар жарандар 80 чакырым аралыкка жөө жүрүшкө аттанышты. Алар Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынан Чолпон Атага чейин жүрүштү. Бул марш өлкөдө 9-чу ирет уюштурулуп, ага өлкөнүн бир нече райондорунан жарандар катышып жатат. Бул иш-чарада алар майыптыгы бар адамдар үчүн жаралып жаткан бардык ыңгайсыздыктарды коомчулукка жеткирүү максатын көздөшөт. Бүгүнкү күндө алар кандай тоскоолдуктарга кабылышат? Алардын мүдөөсү кандай? Алдыда көрсөтөбүз. Биз үчүн бизсиз эч нерсе уранынын астында Ысык Көлдүн жээгинде майыптуулугу бар жарандар Балыкчыдан Чолпон Атаны көздөй жөө жүрүшкө чыгышты. Аталган жөө жүрүш Кыргызстанда 9-чу ирет өткөрүлүп, ага өлкөнүн 6 районунан жарандар чогулушкан. Жөө жүрүштүн негизги максаты коомдогу майыптуулугу бар жарандарга карата туура эмес көз караштарды, стереотиптерди жоюу жана алардын укугун коргоо болуп саналат. Мында жүрүшкө экинчи ирет катышып жаткан Кенен Эгимбаева Нарын шаарынын тургуну. Ал өтүп жаткан иш-чара маанилүү экенин белгилеп, майыптыгы бар адамдардын өз укуктарын талап кылууга каалоосун жана мүмкүнчүлүгүн ачык көрсөтүүгө шарт түзүүрүн белгилейт. Жөө жүрүштүн максаты майыптуулугу бар адамдарды коомго кошуу жана ошо майыптуулугу бар адамдар бизди көрүп, өздөрүнчө мотивация алып, бир коомго кошулат деген ойдобуз да. Баарыбыз күчтүү адамдарбыз да, майыптуулугубуз болгону менен майыптуу эмеспиз да биз. Ушундай аракет кыла беребиз да, биз эч качан ар бир тоскоолдуктарды жеңе алабыз да. Жөө жүрүш жалпы 80 чакырымды түзүп, бул жол менен 5 күндүн аралыгында жолду басып өтүшөт. Жөө жүрүштүн дагы бир максатына токтолсом, майыптуулугу бар жарандар үчүн Кыргызстанда шарттардын жоктугу болсо дагы алардын 80-90% ыңгайсыз экенин коомчулукка жеткирүү болуп саналат. Жөнөкөй эле больницага же болбосо мектептерге биз бара албайбыз окууга дагы. Биз окугубуз да келет да, биздичи. Мы тоже биз мындайча айтканда полноценный Кыргызстандын жараныбыз да. Мындайча айтканда коом ошондой эле кабыл кылса деп ниетим бар да. Майыптыгы бар адамдарга стереотиптерди жана дискриминацияны жоюлтуу максатында уюштурулуп жатат бул иш-чара. Былтырда жакшы болгон аябай. Быйыл дагыдай буюрса жакшы болот деп ишенебиз. Биз күчтүүбүз. Буюрса баарын жеңебиз. Туура эмес пикирлердин негизинде коомдо майыптыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр түзүлбөй келет. Натыйжада майыптыгы бар адамдардын коомдон бөлүнүшүнө түрткү болууда. Мындай көрүнүш өз кезегинде кайрадан эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана балдарга карата туура эмес көз караштын, ошондой эле дискриминациялык саясаттын пайда болушуна алып келер айтылат. Негизги шарттар бардыгы түзүлгөн. Бирок биз алдыга жылыш керекпиз. Мынакей бүгүнкү күндө мисалы бизден майыптарга болсо 170 жанакы бюджетный орун каралган буздаргачы окуу мисалычы маселеси боюнча ошондой шарттар бар. Мисалы жанакы панустар болсо Георгиевсте анын атайын эмеси барды, бийиктиги бар. Мисалы Георгиевсте ушундай бийиктигин эмечи булар кармабайт. Көйгөйлөр бар. Анын үстүнөн биз иштеш керекпиз.
Марш Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбордук Азиядагы башкармалыгынын аймактык бөлүмүнүн колдоосу менен теңдик майыптыгы бар адамдардын коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. 9 жылдан бери биз ушул иш-чараны өткөзүп атабыз. Биринчи иш-чарабыз 2009-жылы башталган. 2009 жылы биздин мындай аябай чоң иш-чара эмес болчу. Ошондо 3 эле кишибиз болчу. Анан машинелерибиз жок. Bir eşek araba менен жүктөрүбүздү жүктөп алып, Ананевадан Караколго чейин басып келгенбиз. Бул деген аябай чоң национальный улуттук иш-чара болуп атат. Бул жерге деген мен айткандай 6 областтан 44 майыптыгы бар адамдар келип катышып атат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 203 миңге жакын майыптыгы бар адамдар бар. 2019-жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялаган. Алар үчүн бирдей жана жеткиликтүү шарттарды түзүү боюнча өзүнө милдеттенме бекитилген. Бирок бүгүнкү күндө көптөгөн чечилбеген маселелер жана тоскоолдуктар бар. Нурзайда Сыдыкова, Майрамбек Абдибелалы уулу, регион, Балыкчы шаары. 40 жаштагы 6 баланын атасы Тынычбек Абдыраманов коомчулуктун жардамына муктаж. Учурда боордун сироз оорусу менен жабыркап келет. Дарыгерлерге көрүнгөн учурда тез арада Индия өлкөсүнө барып боорду алмаштыруу керектигин эскертишкен. Бирок ага көп суммадагы каражат керектелгендиктен колунда бар жарандардан жардам суроого аргасыз болушкан. Кыргыз элиме туугандыктарга кайрылам да Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн тургуну Тынычбек Абдыраманов 2005-жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Акыркы 3 жылда оорусу күчөп, ар 3 ай сайын ооруканада дарыланып турушу зарыл. 2005-жылы сарык болуп ооруп, кийин 1 жылда бир лечение кылып жүрдүм. Кийин 1 жылда 2 жыл леченияга өттүм. Жакын арада кыйналып калдым да лечение алып чыгам. Кече жакында ушу буттарым шишип, иштерим шишип, ошондо жатып чыктым. Тынычбек Абдыраманов учурда 40 жашта 6 баласы бар. Үй бүлөнүн тапкан акчасы дары-дармек күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Ал арада дарыгерлер да оорусу күчөп кеткенин айтып, тез арада алмаштыруу зарылдыгын эскертишкен. 3 жыл болуп калды катырганына. Ошондон бери лечение алып келет. Лечение алып 3 айда, 6 айда лечениясына деле акчасы деле жетпейт. Бир лечениясы 30 миң, 40 миң болот. Кичинекей балабыз азыр 1 айлык деле болуп элек. 6 балабыз бар. Чоң кызым Москвада. Желе кызыбыз бар. Атасына дары-дармекке иштейм деп кеткен. Боорду Индия өлкөсүнөн алмаштырса болору айтылган. Ал үчүн 30 миң акш доллар каражат керектелет. Бирок ал акчага үй бүлөнүн чамасы жетпегендиктен колунда бар жарандардан жардам сурайт. Индиядан врачтар келип калып, ошо врачка барып көрсөтсөк, сөзсүз мунун бурун алмаштырыш керек деп ошентти. Анан ага эми биздин каражатыбыз жетпейт. Мен өзүм 5 балам бар. Баламдын 6 баласы бар. Эң чоңу 10 эми бүттү. Кичинекей Имыркай. Анан ошо каражатыбыз жетпегендиктен ушу кыргыз элиме президентибиз Садыр Жапаровго камчы ташипке эл журтума кайрылгым келет. Ушу кайдыгер карабаган, ушундайларга жардам берген немелерге муктажмын. Ушулардан жардам сурайм. Балама жардам бергиле, 30 миңдей доллар кетет экен сураштырсак. Биздин каражатыбыз жетишпейт. Тынычбек Абдырамановдун ден соолугуна кайдыгер карабаган жарандарды жардам колун сунууга чакырабыз. Экрандагы номерлер аркылуу байланышып каражат которсоңуздар болот. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион. Ден соолук кервени эмес Сузак районунда иш жүргүзүп жатат. Мында тургундар 13 дарыгердин рентген, стоматология лабораториялардан жардамын акысыз ала алышат. Ден соолук кервени түштүк аймагы боюнча алыскы райондордун тургундарына жардам көрсөтөт. Учурда Саты айылындагы тургундарга медициналык жардам көрсөтүүдө. Мында чогулгандар Сузактагы Саты айылынын тургундары. Алар саламаттыгы тууралуу ар кандай даттануулары менен көчмө топтун алдында кезекте турушат. Ден соолук кербени жумушун Саты айылында улантып, жарандарга акысыз медициналык жардам көрсөтүүдө. Өзү ушундай келип турса айда сонун болот эле го. Келгенге жеткизсин.
Барды адамдардын ден соолугун билип неме болот. Оорубагандарын билип алат. Эми ушинтип текшертсе элдин баарына карапайым элге жакшылоо болот акы дейт. Анан кийин эми баягы шаарга берип кирер доктор көрүнө албай калгандар бар. Аябай жакшылоо болуп атат ушу көрүнгөн. Көзүмөн операция болгон мына 2 ай болот операция болгонума. Көзүм деле жакшы эле болчу, анан кийин көзүмөн жаш күйүлүп эле такыр эле тынбайт да. Анан көрүнсөм жакшы деп дары жазып берди. Ичкенге, уколго баарына жазып берди. Өзүбүз билбей эле мынатип лечение албайбыз. Качан ооруганда барабыз. Айырды барсаң өчүрүт күтөсүң, неме күтөсүң. Мына Кудайга шүгүр жакшы экен. Ушу президентибизге ham рахмат. Ушу медиктерге рахмат, ушинтип келип текшергенге чоң рахмат. Жергиликтүүлөргө невролог, терапевт, гинеколог, окулист жана башка дарыгерлер, лаборанттар жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле мобилдик топтун унаалары керектүү аппараттар жана дары-дармек менен камсыз болгон. Дарыгерлердин жардамына муктаж болгондор алгач каттоодон өтүп кайрыла алышат. Бизде эми баштаганыбызга кече 9-да башталды. Бул жак биринчи мына Усак районунда тол аймактарга 12 айлык кирген. Күчкө салып, ооруканага барбай, өздөрү жумуш менен жайлоого кетип, көрүнбөй жүрө беришет экен. Кан басымы бийик чыгып атат, анализдери низкий, бийик, камы, гемоглобиндери низкий чыгат экен. Эми ошолорго биз же болбосо больницага жөнөтүп, рецепт жазып берип, ушул кичине жардам көргөзгө аракет кылып атабыз. Ден соолук кербени алыскы тоолуу аймактарды кыдырып, калктын саламаттыгын текшерүү үчүн түзүлгөн. Жергиликтүү калктын санына жараша айылдарда 1-2 күнгө чейин иштешет. Кербенди каржылоо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал Абаддагы аймактык башкармалыгы тарабынан жүргүзүлүүдө. Биз ММК фонду тарабынан 2 жылга 17 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Андан сырткары медикаментке 2 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бул 17 миллион акча каражаттын ичинде бул медицина кызматкерлеринин айлык акысы, командировочныйлары, сапар чыгымдары жана транспорттук чыгымдары каралган. Ден соолук кербени түзүлгөн графиктин негизинде Ош облусундагы Чоңалай, Алай, Каракулжа жана Жалал Абад облусундагы Тогуз Торо, Токтогул, Ала Бука, Чаткал райондорундагы калктын саламаттыгын текшерген. Долбоор Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашууда. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Бишкек-Ош жолундагы төө ашууда узундугу 12 чакырымга жеткен жаңы туннелдин курулушу күтүлүп жатат. Маселени Кыргызстандын экономика министри Данияр Амангелдиев, Россиянын министри Максим Решетников менен жолугушууда талкууланган. Тараптар Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында сүйлөшкөн. Эскерте кетсек, азыркы туннелдин узундугу 2,5 чакырым. Ал Бишкек-Ош Уна жолунда деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Жаңысы андан 1000 метр төмөн болмокчу. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоордун баасы $300 миллион түзөт. Өзүн өзү 30 жылда актай алары айтылды. 2023 жылдагы Курманайт майрамы 28 июнда белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. 19 июн Зулхижа айынын 1 күнү болгондуктан 27 июн Арапа күнү, 28 июн Курманайт майрамы. Курманайт орозо айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Республикада эң көп нуска менен чыккан Жетиген журналынын 12 жылдык мааракесине арналган илимий конференция өттү. Иш-чара Ош МУунун башкы имаратында студенттердин, окуучулардын катышуусунда уюштурулган. Ага Кыргыз Республикасынын эл баатырлары Медеткан Шеримкулов, Миталип Мамытов, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Абдилламет Матисаков, Кыргыз Республикасынын эл артисти Муратбек Бегалиев, Жетиген журналынын башкы редактору Абдилламет Жумашев жана Ош МУунун ректору Кудайберди Кожобеков катышты. Республиканын 7 дуанына жеткен көп тармактуу коомдук Жетиген журналы 12 жашта. Бул жылдар аралыгында Жетиген журналы Борбор Азияда эң алдыңкы журнал аталды. Кыргыздын тарыхын, маданиятын, керемет жайларын, жетишкендиктерин чагылдырып жакшылыкты жар салган журнал калк арасында өзүнүн аброюн жыйнап, окурмандарын көбөйтүп келүүдө. Жетиген журналынын башкы редактору Абдилламет Жумашев буга чейин Туркияда 40 мамлекет катышкан эл аралык журналдардын конкурсунда Жетиген 1-орун алганын сүйүнчүлөп, жетишкен ийгиликтери менен бөлүштү.
Biz eң жакшы Кыргыз мамлекети үчүн эмгектенип аткан инсандарды элибизге жарыялап, элге жеткирип, дем берүү максатында биз такай чыгарып келатабыз. Мына 12 жылдын аралыгында канча ай болсо ошончо жол чыктык да. Бул Кыргызстан тарыхында болгон эмес да, мындай стабилдүүлүк чыккан. Эң башкасы ошол биздин жамааттын мындай күчтүү команда төптөлгөнүнөн, бири-биrini түшүнгөн, ар бир кызматкер өзүнүн кесибини жоопкерчилик менен мамиле кылгандыгы, убагында материалдарды даярдап, аны азыркы заманбап кылып, шөкөттөп, элге жеткирүүнүн ыкмалары менен улам ар бир саныбыз окумдуу болуп баратат да. Бул жумада Жетиген журналынын жамааты Ошко келип 12 жылдыгына карата Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратын залында студенттер жана окуучулардын катышуусунда илимий конференция уюштурду. Ага Кыргыз Республикасынын эл баатырлары Медеткан Шеримкулов, Миталип Мамытов, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Абдиламит Матисаков, Кыргыз Республикасынын эл артисти Муратбек Бигалиев жана Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков катышты. Алар студенттер менен пикир алышып, суроолоруна жооп беришти. Жетиген журналы азыр жаштардан баштап тетиги биздин улгайган ата апаларыбызга чейин бардыгына жакшынакай акыл насааттарын айтып, мыкты журналдын мыкты үлгүсүн көрсөтүп атат да. Жетиген деген атын бекер эмес. Себеп дегенде жарык, жылдыз деген Кудайымдын көзү. Эгерде Жетиген журнал айткан болсо, Жетиген деген айткан сөзү Кудайымдын сөзү. Жетигенге түшкөн адамдардын бардыгы Кудайымдын өзү. Ошон үчүн Жетиген журналы бул көздүү, Жетиген журнал абдан кулактуу, угуп алат, көрүп алат, билип алат. Ошон үчүн жакшы адамдарды өзүнүн журналыга чыгарып таратат дүйнөгө. Ошон үчүн Жетиген журналдын келечеги кенен болсун, ийгилиги бекем болсун деп айткым келет. Жолугушуу кеченин экинчи бөлүгү концерттик программа менен коштолду. Анда белгилүү оончу ырчылар, акындар Жетиген журналынын 12 жылдык маарекеси менен куттуктап, жагымдуу чыгармаларын тартуулашты. Учурда Жетиген 20 000 нуска менен ай сайын чыккан журнал саналат. Алдыда журналдын маарекеси Москва шаарында Түркия мамлекетинде өткөрүп, акысыз концерттерди уюштуруу пландары бекитилген. Асел Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош. Мега мамлекеттик уюлдук байланыш оператору 200-гө жакын баланы көл жээгинде эс алдырды. Бир күндүк уюштурулган кайрымдуулук акциясына Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы балдар социалдык мекемелеринин тарбиялануучулары үчүн Ысык көл облусуна тур уюштурулган. Анда балдардын кыялын орундатуу менен атайы оюн зооктор өткөрүлгөн. Андан тышкары белектер да тартууланган. Кененирээк кезектеги материалда баяндалат. Бакытка балкыган жаш жеткенчектердин кубанычы бактылуу балалыгы үчүн Мега мамлекеттик уюлдук байланыш оператору 200-гө жакын баланын кыялын орундатты. Аталган компания ушул жылдын жайкы туристтик сезонунун ачылышына карата уюштурулган кайрымдуулук акциясынын алкагында Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы балдар социалдык мекемелеринин тарбиялануучулары үчүн Ысык көл облусуна бир күндүк тур уюштурду. Ага Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы колдоо көрсөтүп, сапар Бишкек балыкчы поезд аркылуу ишке ашты. Компаниясынын менеджменти балдардын бир эмес эки кыялын орундатууну максат кылган. Алгач поездге түшүрүү менен Ысык көлгө баруу болгон. Иш-чаранын негизги максаты багуусуз жана жетим калган балдарга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Биз азыр көлгө баратабыз, 6-чы вагон экен, айы комфорт экен. Бизге өлө жакты, жагып атат. Жолганы баратасың? Ооба. Поездге биринчи жолу отурдуңбу сен? Ооба. Жакшы сезимдер болуп турат. В окно видно много чего интересного. Понравились поезда, куда мы ходили. Мындай акциянын алкагында жаш өспүрүмдөрдүн кыялын орундатып жаткан уюштуруучу Мега компаниясынын жамаатына эс алуучу балдардын тарбиячылары тарабынан ыраазычылык да билдирилди. Мегаком компаниясына чоң рахмат, ыраазыбыз. Ушундай балдарга жакшы шарт түзүп, ушуну алып баратканына. Балдар аябай сүйүнүп атат. Балдардын арасында көлгө биринчи жолу бараткандар бар. Биринчи жолу
поездга түшүп аткандар бар. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Сапардын алкагында балдар менен чогуу ыктыярчылардан тышкары атактуу спортчулардан жана ырчылардан турган жылдыздуу десанттар да коштоп барышты. Алар балдар менен биргеликте оюн зоокторду уюштуруп, жагымдуу маанай тартуулашты. Балдар үчүн көл жээгинде да кызыктыруучу оюн зооктор уюштурулуп, ыктыярчылар менен биргеликте шаңдуу убакыт өткөрүштү. 1000 раз громче, чтобы... Мы по командам делимся, танцуем, веселимся. Бары жакшы, досторумду таптым көп. Топту бутузга салып чыркадык. Көлдө жагып атат, абасы таза. Озеро Иссыкуль самое прекрасное озеро. Мэга компаниясынын максаты өлкөнүн келечеги болгон жаш муундарды ар дайым көңүлгө алып, ар убакта аларга маани берүү керектигин белгилейт. Мындан улам бир гана майрам күндөрү эмес, башка учурларда да алардан кабар алып туруу зарылдыгын белгилешет. Бизде патронажный детский домдорубуз дагы бар. Анан ошон үчүн биз баягы айтып атпайм дагы кайталап кетейин. 1 июнь же болбосо жаңы жылда гана эмес, жайында деле ушинтип поездге түшүрүп, поездга биринчи жолу түшүп аттыр балдар бүгүн маанай тартуулап, жолдон ойнотуп, ушундай кылып келдик. Аман эсен эми алып барып жеткирип койсок, ошол биздин кылган жакшы ишибиз болот да. Мындан ары да каалар элек биздин башка мамлекеттик ушундай компаниялар дагы муну эстафета сыяктуу кабыл алып, өз үйдөнүбүз ушинтип өнүктүрсөк абдан жакшы болмок. Балдардын коопсуздугу Мэга компаниясынын башкы директорунун биринчи орун басары Эркинбек Баямановдун өз көзөмөлүнө алынып, бардык шарттар каралган. Алар менен биргеликте ар бир 5 балага бирден тарбиячы, милиция, медицина жана куткаруу кызматкерлери коштоп жүрдү. Дарыгерлер коштоп келди, өзгөчө кырдаалдар коопсуздугу, көлдө балдар үчүн куткаруучулар дагы иштеди. Анан милиция кызматкерлери да коопсуздукту жалпы карап, ошо волонтерлорду балдардын коопсуздугун карап бүгүн толугу менен иштеп беришти. Мэга компаниясы атайын мекемелердин тарбиялануучуларынын өнүгүүсү жана коомго аралашуусу үчүн оптималдуу шарттарды түзүү аракетинде байма-бай жардам көрсөтүп келет. Уюлдук оператор республика боюнча бир нече балдар үйлөрүнө, алардын катарында сокулуктагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер тарбиялануучу реабилитациялык борборго жана Оштогу номер 12 атайы коррекциялык мектебине дагы колдоочулук кылат. Компания атайын балдар мекемелеринин администрацияларынын сурам талаптарына карап көмөк берет. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелалуулу, регион, Ысык Көл облусу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүрүү коркунучуна байланыштуу чукул билдирүү таратты. Ведомствонун маалыматына таянсак, 20-22 июнь күндөрү абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Сел коркунучуна байланыштуу жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.